Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Ысык көлдөгү Бар-Булак пансионаты 2,3 гектар жери менен мамлекетке өттү. Чет өлкөгө чыкчуларга мамлекетке карзын аэропорттон эле төлөөгө шарт түзүлдү. Үрөй учурган окуя. Чүйдө жоголгон кишинин таш менен корумдалган сөөгү табылды, өгөй баласы кармалды. Кыргызстанда алгачкы ирет аталар күнү белгиленүүдө. Жапаровдун куттуктоосу. Ош шаарында эски көрүстөндөр рекультивацияланат. Бажы башчысы Алмаз Салиев коррупция үчүн эскертүү алдыбы? Алмамбет Шыкмаматов салыктан качуу бала чаканы тоноо. Бир нече WhatsApp топторунун администратору кармалды. Кытай ак суу балыкчы темир жолун бедел ашуусу аркылуу куруу сунушталууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Тоң райондагы Бар-Булак пансионаты 2,3 гектар жери менен мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 20 жыл мурда Актерек айыл өкмөтү өзүнүн балансына кирген пансионатты карызы үчүн социалдык фондко өткөрүп берген. БЖ аттуу жаран пансионатты соцфонддун Тоң райондук бөлүмүнөн 2006 жылы 2,5 миллион сомго сатып алган. Бирок 2007 жылы сот Актерек айыл өкмөтү менен соцфонддун Тоң райондук бөлүмүнүн ортосундагы бүтүмдү жараксыз деп тапкан. Буга байланыштуу аны сатып алган адамга акчасы кайтарылган, ал эми жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт жокко чыгарылбай калган деп айтылат маалыматта. Ошентип БЖ аттуу жаран 2006 жылдан бери пансионатты мыйзамсыз пайдаланып, мүлктү легалдаштыруу максатында документтерди жасалмалап 2016 жылы күрөөгө койгон айтылды. Бул боюнча иш козголуп, аталган жаран кармалды, ал эми Бар-Булак пансионаты мамлекетке өткөрүлгөн. Чет өлкөгө чыкчуларга мамлекетке карзын аэропорттон эле төлөөгө шарт түзүлдү. Аэропорттон чек арадагы көзөмөл өткөрүү пунктларынан айып пулду же карызды төлөөгө шарт түзүлдү. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева билдирди. Анын айтымында аталган жерлерге атайын терминалдар орнотулган. Үмүткан Коңкубаева айып пулду төлөгөндө акча дароо өтөөрүн айтты. Ал чет өлкөгө чыгаардан мурда карзы бар жогун текшерип алуу ар бир адамдын милдети экенин эскертти. Буга чейин көптөгөн кыргызстандыктар кичинекей айып пул же карыз үчүн сапарга чыга албай, билеттери күйүп кеткенине нааразы болуп келишкен. Мындан улам депутаттар аэропорттон эле төлөөгө шарт түзүүнү талап кылып келишкен. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Чүйдө дайынсыз жоголгон адамдын таш менен корумдалган сөөгү табылды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 20 февралда 50 жаштагы аял чогуу жашаган күйөөсү дайынсыз болуп жатканын билдирип арыз жазган. Анда маркум былтыр 2 ноябрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келбегени айтылган. 12 мартта Токмок Эгети жолу тарапта таш менен корумдалган сөök табылган. Экспертиза ал дайынсыз жоголгон жаран экенин, киши колдуу болгонун аныктаган. Иш козголуп, кылмышка шектүү катары 29 жана 28 жаштагы 2 жаран кармалган. Тергөөдө белгилүү болгондой, маркум жарандын өгөй атасы болгон. Былтыр ноябрда ал досу менен өгөй атасынын үйүндө отуруп, уруша кетишкен. Натыйжада шектүүлөр маркумду катуу сабап колун байлашкан. Андан кийин автоунаанын багажына салып, Гегети капчыгайына алып барышкан да бычак сайышкан. Маркум көз жумган. Андан соң шектүүлөр сөөктү жол четине таш менен жашырып, окуя болгон жерден качып кетишкен деп айтылат. Учурда бул кылмыш иши боюнча бардык зарыл болгон соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улантылып жатканы кошумчаланды.
Кумтөр Голд компаниянын жетекчилиги техникалык паркты жаңыртууга өзгөчө көңүл бурууда. 2025 жылы компания DR460 сериясындагы эски бурголоочу жабдыктардын ордуна Sandvik DR410i сериясындагы бурголоочу эки жаңа жабдыкты сатып алды. Буга чейин Кенжайда колдонулуп келген Sandvik компаниясынын бурголоочу жабдыктарынын эксплуатациялоодогу тажрыйбасы иш жүзүндө далилденген абсолюттук артыкчылыктары эске алынды. Жаңы жабдыктар мурункулардан ишенимдүүлүгү, бышыктыгы жана төмөнкү эксплуатациялык чыгымдары менен айырмаланат. Бул модельдерди алып келүү менен биздин деген бияктагы Кумтөр кенинин интеллектуалдык өндүрүштүк системасынын киргизүүсү бул абдан чоң жетишкендик болуп эсептелинет. Ошондой эле бул модельдердин техникалык жагынан тейлөө абдан ыңгайлашкан. Толук автоматташтырылган Sandvik DR410i жабдыгынын бул модели бурголоо процессин алды канча жеңилдетип, бир эле мезгилде маалыматтарды чогултууга жана аларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми узартылган мамаларынын аркасында бул жабдык бир көзөгөндө 14 метрге чейин тереңдикте бургалап, убакытты үнөмдөө менен бирге тетектердин эскиришин жайлантат жана адамдык фактор тобокелдиктерин алдын алат. Бул станоктор келгенден бери операторго жана башка жумушчуларга аябай жеңилдик түзөт экен. Бияктан контроль болуп турат, канча метрде канча көзөп атат, ошонун баары көрүнүп турат да. Кыргызстанда алгачкы ирет аталар күнү белгиленүүдө Садыр Жапаровдун куттуктоосу. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 мартта кыргызстандыктарды алгачкы ирет белгиленип жаткан аталар күнү менен куттуктады. Өлкө башчы мыйзамды демилгелеген Жогорку Кеңештин депутаттарына ыраазычылыгын билдирген. Үй бүлө институтунун чыңдоодо атанын жоопкерчилиги жогорулаган бүгүнкү заманда аталар күнүнүн белгилениши учурдун талабы. Эзелтен эле элибизде атаны аскар тоого теңеп, даңктап, даңазалап келишкен. Тарбия башаты болгон эне култта күлгөн үй бүлө болсо, атаны ошол үйдүн түркүгү, тирөөчү, калканычы жана коргоочусу экенин таасын белгилешкен. Мына ошол сый урмат бара-бара адат салтка, нарк насилге айланып, элибизде ата менен эненин орду бийик белгиленип келет деген Жапаров. Ал ата мекен, ата журт, ата конуш, журт атасы деген ыйык жана бийик сөздөрдү атанын назарын сындырба, атага наалат айттырба, ата сыйлаган айбир табат, атанын сөзү ок деген накыл кептерди эске салган. Ал эми көп элдерде кездешпеген кыргыз элине гана мүнөздүү жет ата түшүнүгү өзүнчө бир философия экенин эч ким тана албастыгын айткан. Билгенге ата болуудан оор озуйпа жок, ата деген сөздү угуунун өзү эле эмне деген сыймык жана эмне деген сыноо. Мына ушул улуу сөзгө татыктуу болуп жашоо ар бир атанын көздөгөн мүдөөсү. Уул кыздарым ата тарбиясы менен эне мээримин алган адам болуп чыкса экен деген аруу тилек асыл максат менен жашап, эл алдындагы аталык парзын аткарууга жан үрөйт. Ошол үчүн аталар үй бүлөсүнө кам көрүп, балдарын ыймандуу кылып тарбиялоого, татыктуу билим берүүгө жана мекенчил атуул кылып чыгарууга бүткүл күчүн жумшайт деген өлкө башчы. Президент ар бир үйдүн аскар тоосу кулабашын тилеп, аталарды ардактап сыйлоого, кадырман карлыкка жетишине кам көрүүгө чакырган. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım çakşı olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık çakşı olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагын операция кылдырып келип алдым. Sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы тамагынын bir жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerдин жардамыңыздар менен kızım şunçalık жакшы болуп калды. Bir жагы да чандырын алдырып салсам менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Şu kızды караймын деп. Мына азыр шунун bir эле жагы алынды, bir жагы калды. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак kızım сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalı otamın. Eğer kolumuzdan gelse dağda da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dağın bir jol operatsiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Em bankım, Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94.
Сбербанкыбыз сиңдимдин аты да чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Ош шаарында эски көрүстөндөр рекультивацияланат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кеп мындан 75 жыл мурда жабылган көрүстөндөр тууралуу болууда. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев казыяттын өкүлдөрү жана тиешелүү кызматтар менен бирге шаардагы жабылган эски көрүстөндөрдү кыдырган. Алар Разаков, Бакташ, Шакиров көчөлөрүндөгү 75 жылдан ашык убакыт мурун жабылган көрүстөндөрдү көрүп, рекультивация жана коомдук муктаждыктар үчүн пайдалануу маселесин талкуулады деп айтылат маалыматта. Бажы башчысы Алмаз Салиев коррупция үчүн эскертүү алдыбы? Кызык эле, бажы кызматынын мурдагы төрагасы Самат Исабеков коррупцияга шектелип кетти беле же бул таризде иштин өңүтү толук кандуу ачыкталбай калса таң калбайбыз. Канттагы кызматкери УКМК тарабынан кармалышып, көмүскөдөн бугуй басышкан чечмеленбей калдыбы? Көп өтпөй Самат Исабеков ээлеген кызматтан айдалып, ордуна Алмаз Салиев дайындалган эле. Бул кадр деле системаны оң жолго сала албайбы? Анығында Садыр Жапаров өткөн жума соңунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Салиевке эскертүү берди. Мындай тартиптик жаза Ош бажысынын башчысы Тимурлан Кожоновго жана Нарын бажысынын начальниги Нурбек Алимовго да ыйгарылды. Эмне себептен президент жаңы келген жетекчиге каарын төгө баштаганы ачыкталган жок. Таза иштебей атабы, коомчулукта баягы эле бажыдагы коррупция миллиондорду бөлүшө албаган көрүнүштөр айтылып атат го деп жазган Арба Кейжи сайты. Салыктан качуу бала чаканы тоноо Шык Маматов архитектор дизайнерлерге кайрылды. Шаар жана айылдардын көрүнүшүн өзгөрткөнүңөр менен өзүңөр өзгөрүүгө умтулган жоксуңар. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шык Маматовдун архитектор, долбоорчу жана дизайнерлерге кайрылуусунда айтылган. Анын айтымында бул кесиптерди аркалагандардын 60% ар кандай жолдор менен көмүскөдө иштейт. Мамлекет бүгүнкү күндө салыкты жеңил төлөө үчүн бардык шарттарды түзүүдө. Алсак ар бириңер креативдүү индустрия паркынын резиденти боло аласыңар. Ал жерде жөнөкөйлөтүлгөн отчеттуулук жана салыкты максималдуу жеңилдеткен ставкалары белгиленген. 2027 жылдын 1 январына чейин жүгүртүүдөн бирдиктүү салыктын ставкасы 1%, ал эми 2027 жылдын 1 январынан тартып 2% жалданма кызматкерлер үчүн киреше салыгынын ставкасы 10%-дын ордуна 5%. Ошол эле учурда жумуш берүүчү камсыздандыруу төгүмдөрүнөн 15 жылга бошотулат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ал салыктан качууга аракет кылуу балдардын ата-энесин тоногонго барабар экенин айткан. Бир нече WhatsApp топтордун администратору кармалганын УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, КМ аттуу жаран массалык башаламандыкка чакырык жасоого шектелүүдө. Шектүү элге акыйкат керек. Айта берем, кайта берем, кыргыз коому саясат талкуу ой пикир, Кыргызстан анга баратат. Баткенди берүүсүнө каршыбыз. Баткен боюнча азыркы чегара келишимине эл каршы деген тайпаларды түзүп, чагымчыл билдирүүлөрдү тараткан деп айтылат маалыматта. Ал ошондой эле былтыр Бишкекте 18 майга караган түнү болгон башаламандыкка түзмө-түз тиешеси бар экени айтылды. Шектүү камакка алынып аталган топтордун башка администраторлордун деструктивдүү аракеттерине бөгөт коюуга багытталган иштер уланып жатканы кошумчаланды. Кытай тарап Ак суу балыкчы темир жолун бедел ашуусу аркылуу курууну сунуштады. Мындай демилгени Кытай Республикасынын Ак суу округунун губернатору Адили Али Бишкекте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен жолукканда көтөрдү. Тараптар өткөн жылдын сентябрь айында ачылган бедел көзөмөл өткөрүү жайынын инфраструктурасын өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Бедел Кыргызстан менен Кытайдын чегарасындагы 3-чү өткөрүү пункту болуп калды. Буга чейин Садыр Жапаров Барскон, Үч Турпан, Ак суу автомобиль жолу курулаарын айткан. Мамлекет күзгө чейин Достуктун эли үчүн үй салып берет. Курулуш башталды. Достук айылынын эли үчүн турак жай комплексинин курулушу башталды. Бул тууралуу Баткен облустук өкүлчүлүктөн кабарлашты. Маалыматка ылайык президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев турак жай комплексинин курулушуна старт берген. Ал чегаранын чечилишине жергиликтүү элдин дагы салымы чоң экенин белгилеп, мамлекеттин кызыкчылыгы элдин коопсуздугу биринчи орунда турганын белгилеген. Достуктун тургундары суу ашы айыл аймагынын чет булак жерлигине көчөт. Ар бир турак жай үчүн 10 сотуктан жер ажыратылып, жалпы 179 үй курулаары белгиленди. Үйлөр 3 бөлмөлүү болуп, бардык шарттар түзүлөт. Ал эми курулушту күзгө чейин бүткөрүү пландаштырылууда.
Эске салсак, кыргыз-тажик чек-арасын тактоо учурунда достук айылы толугу менен тажик тарапка өтмөй болгон. Президент Садыр Жапаров үйлөр алмашылган жарандардын баарына мамлекет заманбап үйлөрдү салып берерин айткан.